Туугандар, ассаламу алейкум. Менин атым Нургазы. Москва шаарында 10 жылдан бери еңбектенип келем. Айлык акысыз акча которуу үчүн Тинькофф Black дебиттик картасын тандап алдым. Бул карта менен Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан өлкөлөрүнө телефон номери менен эле акысыз акча которууга болот. Туугандар, билесиздерби, буга чейин регистрация, патент жана башка документтер жөнүндө маалымат алуу аябай кыйын болчу. Эгерде сизде Тинькофф Black дебиттик картасы болсо, сиз түздөн-түз банктын тиркемесинде миграция суроолору боюнча консультация ала аласыз. Болгону тиркеменин чатында Россияда жумуш жана турак жай табуу, патентти тариздөө, жашап туруу укугуна ээ болуу үчүн кандай маалымат каттар керектиги жөнүндө суроо бериңиз. Кызмат адистери миграция тууралуу сиздер каалаган суроолорго орус, өзбек жана тажик тилдеринде жооп берет. Сүрөттөмөдөгү шилтеме аркылуу өтүп, Тинькофф Black дебиттик картасын тариздеп, өзүңүзгө ыңгайлуу болгон тилде миграция тууралуу бир аяксыз консультация алыңыз. Туугандар, ассаламу алейкум. Бүгүн биз метро Озерныйдабыз. Кыргыздын сыймыгы болгон хардкордун бир нече чемпиону Самат инибиздин детейлингинде коноктобуз. Уличная лирика, вот такая азиатская эстетика. Это черный биммер, дымми. Папа in the building, не кушай мозги, меня не волнует критика и вся ваша политика. Это моя азиатская эстетика. Ассаламу алейкум. Саматың кандай? Денсаулыктарың жакшыбы? Жакшы, өздөрү кандайсыздар? Кудайга шүгүр. Сонун кылып ачыпсыңар бу жерде. Рахмат. Спорт жагынан бүт бар жок, жакшыбы? Баары жакшы, шүгүр. Кирип келип эле биринчи машинеңе көзүм түштү. Жанагы хардкордон утуп алган машинең ушул окшойт, а? Ооба, ушул. Ай, молодец. Кичине кир экен. Эми погода ушундай экен бизде. Ладно, погодага жараша ушундай болуп калды. Бүгүн кап этпейсиздер, туугандар. Машина бир аз жуулбай калды. Азыр бир сыра Самат сиздер менен сурашканча, андан кийин машинесин бир сыра сурап, машина жөнүндө айтып берсе, андан кийин могул жерде бир сыра көргөзүп, деги эле Саматтын жашоосунда кандай өзгөрүүлөр болуп атат, спорт жагынан кандай болуп атат, ошол жөнүндө сонун суроолорду даярдап келдик эле. Ошолорду биринчетин берсек анда. Жүр анда, Самат, машинең бир сыра бизге көргөз. Бул канчанчы жылкы машина, акчасы канча турат, кандай комплектацияда? Бул 2021 жылкы машина. Пробеги азыр учурда 20 000 примерно. Бул машинаны мен сатып алган эмесмин, ушул почти 2 жыл урушуп ошону утуп алгам. Канча 7 бой өткөзгөм ушуга. Ошол объем 2 литр дизель чипованный Stage 2 деген. Ошо По полной программе жасалган экен да бунун. Карасам, пленка болуптур, тегерегинен караңгылатыптыр, бүт терезелерин. Ооба, тюнинг көп кошулган бул жерде. Даже биз жанагы ГАИге барып өзүгө оформление кылганда, ГАИ албай, просто по ПТСке башча болчу, сырой жок, аларга наоборот организация 50 000 акча төлөп, кылдырып беришкен. Дизель болсо жакшы, бунун расходу деле аз эле болуш керек эч кандай. Расход ооба анча көп жебейт. Тем более Москвада расход керек эмес. Өтө заряженный, өтө сонун көрүнөт экен. Саматиным, айта кетсең, бул бизнеске деги эле кандай келип калдың? Кандайдыр бир партнерлор пайда болду, же бирөө идея предлагать эттиби? Спорттон сырткары бул бизнеске деги эле. Жок, чынын айтса, бул именно бул бизнеске биз өзүбүз да түшүнбөй келип калдык. Бат эле мындай түшүнүксүз болуп калдыбы? Ооба, мен өзү акыркы время постоянно бир нерсе ачам деп жүрчү элем. Особенно бул общепит болчу. Бирок общепитте слишком көп акча керек экен. Ошол элементарно машина менен кетип атып, ГАИ токтотуп, тонировканы чечип, кайра тонировка кылган барып, көрүп калып, барсак, ошо биздин кыргыз мекендештер ошо жумуш кылат экен, барып сурап, просто мындай интерес болчу. Канча материал турат, канча зарабатываете дегенде кылчу. Ошол жабып калып, бир жуманын ичинде объект тауып, бирок ал жерде обклейка эле болчу эле, биз уже сразу же чоң здание алып, детейлинг ачып алганбыз. Идеянын баары ошондон келиптир да, көчөдөн эле көрүп калып, случайно эле. Случайно. Ооба, өзү көп бизнестер өзү ошондой моменттерде келет да, случайночу. Жакшы, өтө кооз, өтө сонун кылып ачыпсыңар. Эми айта кетсең, бул жерде кандай кызматтарды көргөзүп атасыңар деги эле? Детейлинг боюнча. Бул жерде бизде көп нерсе бар. Шумоизоляция, химчистка,
бронепленка, обклейка такси, автоэлектрик. Кыскасы бүт эле нерселер бар экен да мондай. Полировка, жасалгалы турган машиналерде бүт эле полировка, химчисткалар. Анда телефон номерин, адресин менеджерлердики бар да. Бар. Менеджерлердикин көргөзүп коебуз туугандар. Биздин таксист кесиптештер, машина айдаган биздин жердештер, эгерде Москвада ушундай машинеңерди түзөп, сырдоо ушинтип пленкаларды жармаштырып, тонировка кылдырып, химчистка кылдырам десеңиздер, мынакей саматинибиз монтип сонун бизге услуга көргөзүп коюптур. Ушул жерге келе бересиңер туугандар. Акчасы канча болот, эмне болот, менеджерлердин номерине чалып сурасаңыздар, бүт баардык маалыматты айтып берет. Азыр биз темадан сырткары чыкпай, дагы кызыктуу болгон суроолорду биринчи четин бере берсек. Эним айтсаң, азырча бош убакытты ушул жерде өткөзүп атасыңбы? Спорттон сырткары залдан келип? Азыр бир ай почти бул жерде ремонт кылганбыз. Күнүгө залдан чыгып, могул жерге келет элем. Жанагы Оби, Леруа Марлен, жанагы строительный магазиндерде уже көзүм жумуп барып келе турган калганбыз. Өзүң баш болуп, короче, нолдон баштап жардам бериш өзүң ачышсың да. Ооба, конечно, бул жерде бүт ушул идеялар, ушу кыргызский орнаменттер коюлган, бүт өзүнүн башыбыздан келген. Ошо бирок азыркы учурда азыр мен бойго дардын атам. Поэтому залдан чыгып кичине эс алып, кайра кечки залга подготовка кылып, кечинде келтем мен проверка кылып болгон. Мастерлерге келсек, бүт эле мындай опытный эле жакшы мастерлерди нанимать эттиңерби? Ооба, мастерлер бар, опытный мастерлер. Азыр учурда эч ким жок, жигиттер Эмне ачылган сөйлөйт. Ооба, эмне ачылган? Жок, бүгүн 2 күндөн бери азыр могу. Жана тополонго байланыштуу. Тополонго байланыштуу азыр траур болуп атат, эч ким жок. Мастерлер да бар үйүндө. А так мастерлер баары опытный. Көргүлөрдү Инстаграмдан дагы отбирать эткенбиз. Биз Инстаграмда реклама кылганда бизге Дубайдан дагы, Питерден дагы, башка мамлекеттерден дагы келип, ооба, иштейбиз деп жанагылар жөнөтүшкөн эле. Ошо. Мынакей туугандар, бүгүн бир аз болсо да аны көргөзөлү десек, машиналарыбыз бүт грязный бойдон келгенбиз. Бүгүн кыскасы аны көргөзгөнү болбой калды. Бирок сөзсүз түрдө келебиз. Жакын арада келип Саматинин мындай айткан сөздөрүнө күбө болуп, келип машинаны бир сыра пленка кылдырып, полировка кылдырып кетели. Бул жерге канча машина атат могул жерге мындай? Бул жерде бизде 10 бокс бар. 10 бокс. 10 бокс го, ошо 10 бокс, 10 машина батат. Могул жерде ортону саналса. Как минимум 10 машина батат. Бул жакка туруп алып, каждый өзүнүн ишин кыла берет. Бул жакта полировка, бул жакта химчистка кылып, Дагы көп нерселерди иши ала элекпиз. Могул, допустим, жапкан шторлорду именно бокстөрдү жабылганчы. Өзүнүн месалары бар. Каерде шумоизоляция, каерде химчистка, каерде полировка, бронепленка, каерде такси. Основном бизде көрүүчүлөр аудиторияда таксисттер көп да. Ошолорго да бүт кылынат экен, под такси пленка, бренд. Ошол биздин таксисттерге эң эле керек нерсе туугандар. Жанагындай бир эле бронь пленка эмес, жана под такси сары кылып, белый кылып, полосаларды, брендтерди кыскасы бүт баарын кылышат экен. Так, молодцы иним. Детейлингти көрдүк, акчасын ошолорго менеджериңе чалса өздөрү бүт айтып деп түшүндүрөт болуш керек. Акчасы да кымбат эмес. Биз сразу же айтканбыз, өзүбүздүн мекендештер дагы средний чек болот. Баары келип, баары өзүндай чтобы всем доступный болгондой болчу. Молодцы, молодцы. Эң эле бизге керектүү ошол доступный цена болгону. Көп эле жерде жана антип орустардын детейлингтерине болсо асмандын башына айтат, биздикилер чын-чынына келгенде машинасын жакшы деле каратып, же болбосо химчисткалап, полировкалап жүрө албагандын бирден бир себеби дагы ошол да. Ошондой. Детейлингке байланыштуу, бул жерге байланыштуу бүт эле менимче суроолорду бердик го деп ойлойм туугандар. Азыр эми Саматинин спорттогу жашоосу боюнча бир сыра суроолорду берсек, отуруп алып бир сыра суроолор бере жакында. Кандай бой болот, кантип тренировка кылып атат, деги эле жашоосунан эмне жанагындай кызыктуу нерселер өткөнү боюнча туугандар. Ошондой. Андыктан биз менен алыстап турабыз. Чёрный биммер, дыми, папа in the building, не кушай мозги, меня не волнует критика и вся ваша политика. Это моя азиатская эстетика.
Мынакей урматтуу биздин көрүүчүлөр, Самат инибизге бизнес боюнча, бул жерде эмне кылганы боюнча бүт суроолорду бердик. Эми дегиле спорт жасоосунда кандай жаңылыктар болуп атат, дегиле жакында Самат инибизден эмнелерди күтсөк болот, ошол жөнүндө суроолорду берсек. Самат иним, айта кетсең, дегиле бул спортко кандай келип калдың? Өзүң айттың, 20 жылдан бери Москвада жүрөм дедиң да. Дегиле Москвага кичинекейиңен эле келип калдыңбы бул жака? Жок, 20 жылдан бери Россияда жүрөм. Тюмень шаарында өскөм. Жүргөм Кыргызстанда. Ошо кичинебизде сол 3 жашымда бул жакка ата-энем менен Тюменьге барып, ата-энем ошол жерде бизнес баштап, эми ошол жерде өсүп калгам полностью. Окуу, армия, служба, колледж полностью ошол жакта бүткөн. Москвага 4 жыл мурун келгем. Ошо бой катары. Спорт эмнеден башталды дегиле? Спорт Именно бул хардкорго кирип келген. Именно хардкорбу? Мен өзүм боксер болчумун, любитель. Кичинекейиңен, то есть бокс менен заниматься этип келип, Москвага келип? Уже бир 15 жылдан бери бокска барат элем. Барып ушул эми кулачка келип калгам армиядан кийин. Кулачкада урушуп көрөйүн деп. Бокс анча жестокий эмес экен деп. Прям голый кулачками хотел, да? Чисто. Жок, эми ал жакта голый кулаки жок эле, менде чисто бокс эле. Голый кулаки только эшикте. Молодецсиң. Эми спортко чейинки кандай кыйынчылыктар болду эми жашоодо? Жашоодо кыйынчылык болгон жок. Бүт баардыгы эле ойдогудай болуп эле. Баары эле эми көбү спортчулар айтат, мен ушу кыйналып чыккам, жашоом кыйын болчу. Менде баары жакшы болчу, альхамдулилля. Ата-энем бар болчу, үйдө тамак аш бар болчу, кийимим бар болчу, телефон бар болчу. Эмне иши керек? Дагы эмне керек? Кыскасы бүт баары ойдогудай болуп эле, кааласаң спорт менен заниматься этип, кыскасы бүт жашооң ойдогудай болгон экен да. Жашоом ойдогудай эле, ооба. Молодецсиң, молодец. Так, жанагы бир немениңди көрүп калдым да, видеоңдочу. Бул көзүңөн жанагындай травма алып, креслода жатып алып эле тиктирип аткан экенсиң да. Ошол травма боюнча дегиле мындай спортто чоң травма алып, ошого окшогон травмалар көп деле сени мындай ойго салбайбы дегиле? Андай травма часто болот, особенно көз. Бойлордон кийин, особенно баш менен сталкиваться эткенде кичине сечка болуп, сечкалар тигип коюшат эми. Ал сен үчүн мындай көрүндүк эле адат болуп калдыбы? Ооба, ал эми самый легкий эле травмалар да бизде. А так биздин ошол травма кол болот, сөөктөр ооруйт. Эми жесткий эле травма алганда кандай болду эми сен мындай прям сыздатып чыдабаган жанагындай болгону спортто? Жесткий травма эми ошол кол эле, могул кисттер после боев ушул ишип кетет, чоң болуп ишип кетет. Лечение кылабыз эми круглый год. Постоянно физиотерапия. Жанагы хардкорго биринчи келип атканыңда хардкор сага төлөп аттыбы акча же мындай чисто бесплатно мындай өзүңдү таанытыш үчүн деле бойго чыгып аттыңбы кээде бесплатно деле? Башында биринчи бойлордо бесплатно болчу. Чисто өзүңөрдү көргөзгөн эле жана кинодогудай эле чыгып, гладиатордой эле чыгып өзүңөрдү көргөзүп аттыңар. Ооба, андан кийин ошол гран-при болчу да, бизде гран-приде чыгышыңа ошо 20, учушуңа 20 миң болчу да, ошол 40 миң, эми ал 40 миң акча эмес да азырчы. 40 миң азыр. Конечно, тем более лечение. Подготовка леченияга бизде 3 эсе 4 эсе көп тең. Ошол жерде биз баштап просто мондай бар да спортсмендерде. Сначала ты делаешь себе имя, чтобы имя потом работало на тебя. Гран-при бүттү, ошо машинаны уттум, и ал жерде уже башка совершенно башка суммалар болуп, уже башка гонорарлар болуп, соперниктер да башка болуп. Бул хардкордо эң эле чоң гонорарың канча болду? Бул БМВдан сырткарымда акчалай канча төлөп берди? Чынын айтсам айта албаймын. Эсебин бизде айтса болбойт, жанагы контрактный условия бар. Да и тем более деньги любят тишины дейт го, брат. Кыскасы Кудайга шүгүр эле. Кудайга шүгүр. Эң эле көзгө көрүнүктүүсү ушул БМВ болуптур да, мындайча айтканда, бир боюңа алганың, Эң эле мындай көзгө көрүнүктүү гонорарың ушул болуптур да. Акчаларын айтпай эле коелам да, эң көрүнүктүүсү тугандар мынакей. Өзүңдөр көрүп тургандай аркадагы БМВ тройка, тройка, адашпасам. Анан дагы бир айта кетчү нерсем бул, акыркы бойдон кийин жакшы что-то соцсеттерде эле көрүнбөй калдың, YouTube анча-мынча чыкпай калдың.
мындай өзүң личный иштериң менен жүрүп калдыңбы же эмне болду? Акыркы бойдон кийин кичине өзүмө кирген элем, өзүмө кирип кеткен элем, мындай период болчу. Жанагы эми поражениядан кийин өзүң жанагы антип бир аз неме болдубу? Тяжелый. Өзүмдү виноват кылып, ошол жаман өзүмө келе албай тоодо жүрчүмүн. Канча 3-4 күн тоого чыгып кетип, Эс алып чисто мындай морально. Ооба, интервьюларга чакырчу эле, интервьюларга да жанагындай болот экен, мындай период, желание жок болот экен, жанагы утулуп калгандан кийин. Азыр аны полностью осмыслить этип, полностью алдымда жакшы өзүм жакшы жакын балдар, досторум бар, ата-энем бар, ошол барды поддерживать этип сөздөр менен. Аны азыр ошо подготовка кылабыз, күнүгө зал. Аны ошо интернетке да эле чыкпай эле туруп, азыр как бойлорду дагы бир чагылганда чарк этип чыгат экенсиң да дагы бирөө жагынан. Так, дальнейшем ким менен күтөбүз эми бойду? Пландар барбы? Ооба, азыр бир айдан кийин бой болот. Азыр орузо бүткөндөн кийин эле уже 2 жумадан кийин Казакстанда болот. Казакстанда? Алматыда бокс болот, 10 раунд бокс мексиканец менен. Жакшы пояска урушабыз, ал поясты уткандан кийин уже башка мировой поястарга урушуп баштасак болот. Мындай рейтингке киребиз да, жакшы рейтингтергечи. Ошол үчүн азыр мексиканец дагы жакшы, 11-0 без поражения. Ал да күчтүү соперникпи? Ооба. Буйруса, жакшы пландар бар экен да анда. Жакшы пландар. Пландар көп. Астыда ошондо кандай эми только эле бокс менен кетесиңби же аралаштырып эле мурдагыдай элеби? Азыр кичине незавершенный делолор бар. Ошолорду бүтүрүш керек болуп атат. Ошолорду бүтүргөндөн кийин уже только бокстан. Только бокс менен кетесиң. Азыр мол жанагы утулуп калганда уруш керек болуп атат. Өзүм жанагындаймын да. До конца доводить керек болуп атат. Аны урбагы чейин тынчыбайсың. Чачып тынчыбай дегендей. Ошол бүткөндөн кийин уже анан успокоиться этесиң деген. Успокоиться этип уже башка бойлорду ойлосо болот. Молодец. Туура айтасың. Эркек киши анча-мынча жанагынтип айткан сөзүнөн чыгып, айткан сөзүнөн туруп, ушундай нерселерин кылган жакшы да. Молодец. Эми жанагы мындай үй бүлөңө келсек да. Үйдө мындай башка балдар да барбы сенден башка спортсмендер? Же жалгыз баласың? Үйдө брачкам бар. Кичинекей. Кичинекей. 12 жашта. Ал да бокска барат. Ал дагы будущий спортсмен экен да. Ооба, атам айтат постоянно бокска барып, не кыласың, бар окуу депчи. Бирөө жетет депчи. Молодцы. Өтө жакшы иним, өтө жакшы. Сенин возрастыңда, именно Саматтын возрастында мондай деңгээлдерге жетип, мондай бизнестерди ачып, монтип жүргөн дагы туугандар тоодой жүрөк керек да, менимчечи. Сиздер кандай ойлойсуздар? Сөзсүз түрдө комментарийге жаза кетиңиздер. Келечекте Саматты ким менен бойдо каалайт элеңер, ким менен бойго чыгып дагы кандай жетишкендиктерге жетишин каалайт элеңер, алар дагы сөзсүз түрдө комментарийге жаза кетиңиздер. Сиздердин комментарийиңизди карап, эгерде кийинкиде жанагындай суроолор болсо, сөзсүз түрдө келип Саматтан дагы жакшы бир интервью алып кеткени аракет кылабыз. Келечекте дагы кандай пландар бар иним эми? Бизнесте дегилсек, бизнесте. План көп, братан. План көп. Уже башта аткарыш эле калдыбы? Башта пландар уже жаман көп. Даже менде готовый, мен иногда болот жанагындай башка келип, бирөө менен постоянно общениеда, круг общения чоң да. Общение кылып уже өзүмө мындай заметкага жазып коем да. Уже бизнес пландар бар, готовыйларчы. Просто время керек и кичине дагы урушуп керек деген ошо возможность болуш үчүнчү. Туура. Кичине урушуп. Кичинекей бизнес эмес, мындай чоңдон баштап келдет да мен дагычы. Туура. Чоңдон баштап азыр полностью спорттон дагы отвлекаться этпей, азыр основной, допустим, азыр 1 ай бойго калды. Всё, только азыр могу деталингде дагы эмелеп бүттүк. Мен уже айттым, короче, братаным бар. Өзү заниматься этип коет. Сделай, да. Мени тревожить этпегиле. Мен кечинде экинчи тренировкадан кийин келип карап кетем. А так полностью өздөрү ушул делечи. Ошо все равно отвлекать этет да. Ооба, туура. Тияктан аренда, тияктан инструмент, материал болчу. Айтам, тийгизбей келдик, болду. Дагы бир суроо да инем, бул спортту мындай сүйүп өзүң тандап алгансыңбы же бирөө мындай
атаңбы же бирөө жарым алып келип мындай ушундай бол деп бирөө жарым айтканбы? Именно могу хардкорду, хардкорду ким сүйөт эле, братан. Колу кулак менен муш жатсачы. Именно боксту мен өзүм сүйчү элем. Кичинеңден бери. Атам да өзү берип спорту. Потому что мен чоң атам боксер болчу. Ал да ушул бокска берип тренировка кылып баштап мен өзүм жакшы көрөм да ушул спорттучу. Тренировкаларга постоянно барып, эч калтырбай. Ошентип. Бирок атам постоянно айтат. Бул спорт, бул профессия эмес. Профессия эмес, бул жерде баш менен ойлонуш керек. Башка нерсе да кылыш керек. Бул эртең биз спортсменбиз, эртең эле бүтүп калышы мүмкүн бул спорт. Бүгүн биз спортсменбиз, эртең бүтүп калышы мүмкүн. Тем более мондайда көп боецтер бар, колдорго жанагындай операция болуп, спицы коюлуп, уже болду да, уже карьерасы бүтүп калгандарчы. Ошол учурда азыр бизде возможность болгон үчүн сразу же нерсе кылып коюш керек да. Туура. Кийин уже чтобы сени баккыдай болуш керек. Атам постоянно айтчу эле, башыңды иштетишиң керек. Бирөөгө иштебей, өзүң башың менен бизнес кылыш керек депчи. Азыр ошол учурда көп пландар, короче, братан. Именно Москва, Кыргызстанда мы развиваемся дейт, братан. Короче, келечекте жакшы нерселерди үмүт кылат экенбиз да сен. Иншалла. Молодец. Деги эле бул спортко келгениңе мындай өкүнүү болгон жокпу? Бир дагы мындай. Жок. Вообще секундада да болгон эмес. Андай даже ойдо болгон эмес. Ойдо. Молодцы. Мынакей, урматтуу биздин көрүүчүлөр, мына Самат Кыргыз Абдрахманов биздин инибиз. Бүгүн сонун бир ушундай интервью болду. Эгерде сиздерде дагы мен билбейм, эми керектүү суроолорду эле мен кызыккан суроолорду эле жазып келдим. Эгерде сиздерде дагы өзүңүздөрдө жанагындай суроолор болсо, комментарийге жазып, болбосо мондай суроолорду беришиң керек деп айтсаңар, дагы бир интервью дагы кылышыбыз мүмкүн буюрса. Эгерде бойго барып келсе, буюрса бир айдан кийин Казакстанда бой болот деп атат, андыктан күтүп туруңуздар. Саматка поддержкадан берип, буюрса бойдо жакшы ийгиликке жетип, мындан дагы жакшы жанагындай поездтерин алып ийгиликке жете беришин каалап кетмекчибиз деп анда. Ооба, урматтуу мекендештер, баарыңыздар бойго келиңиздер, баарыңыздарды күтөбүз. Алматыда, андан кийин ошо Москвада да машинага эмне керек болсо, эмне кызмат болсо ушул жерге келериңиздер. Метро Озерная, Никулинская 11, корпус 4. Ооба. Ошо СК деталинг десеңер, баары уже билишет бул жерде. Келип смело өздүклөргө баардыгы скидка кылабыз. Бул жер айткандай эле канчадан канчага чейин иштеп атат? Же жакшы иш болуп кетсе, круглая сутка иштете бересиң. Ооба, бирок ошондой. Жакшы болуп кетсе, круглая сутка иштей бересиңер. Мынакей туугандар, только поддержка өзүбүздөн эле зависит этет экен. Эгерде жакшы иш болуп, неме болуп турса, круглый сутка келип, могу жерде машинеңиздерди кылдыра берсеңиздер. Телефон номери жазып коюңуздар, братан, чалсаңыздар, чала бериңиздер. Братан, ответ этесиз да, 24/7. Обязательно алышты кылабыз. Мекендештерге, биздин көрүүчүлөргө, эгерде кандайдыр бир каалоо тилектериң болсо, айта кетсин, андан кийин берүүбүздү жыйынтыктасак. Мекендештер, силерге чоң рахмат, поддержка кылганыңыздарга, болеть эткениңиздерге, биздин спортивный карьерада ошо баарыбыз бир имдикте болуп жүрөлүк. Ошо орзуңуздар кабыл болсун баарыңыздар. Молодец. Ушундай урматтуу биздин көрүүчүлөр, бүгүнкү Самат инибизге болгон интервьюбуз ушу менен аяктады. Дагы кошумча суроолор болсо, айта кеткендей эле комментарийге жазып бериңиздер. Эгерде көп суроолор болсо, айта кеткендей эле дагы бир келип комментарий алып кетмекчибиз туугандар. Баарыңыздарга ийгилик. Кийинки видеодо көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.